Мен учурдан пайдаланып, УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевичке кайрылат элем да. Ушул Бишкек шаарындагы төрөтканалардын бардыгын кынтыксыз бир текшерүүгө алыш керек болуп калды. Жөн эле коррупциялык схемалар чирип калдыңар. Эрке врачтарда төрөтканада иштеген врачтар эрке врачтар. Мамлекеттин чөнтөгүнөн да алып атат, элдин чөнтөгүнөн да алып атат. Булар чирип калды, байып элечи, жөн эле жатып калды. Бул мыйзамсыздык да бул. Канча өлүм болду Алтайда айтсаңыз? Энелердин өлүмү төрөттөн. 9 аял каза болду жылдын башынан бери. Анан азыркы могу жанагы Токмокто болгон окуя боюнча ошол скорый помощь негизи бар болчу. Просто ошол кездеги мөөнөттө турган врачтар ошол скорыйды чакырбай койгон. Былтыркы 6 ай менен быйылкы 6 айда канча өлүм канчага өстү айтсаңыз? Былтыркы Салыштырып. салыштырмалуу эгер абсолюттук санга алсак 2 учурга өстү. Өсүп атат да, ошону айтамын да. Негизги маселе баштапкы медицина санитардык жардамда адистер жок, жанагы материально-технический базасы аябай слабый болуп атпайбы? Ошон үчүн мындай стационарга келген бейтаптардын баары оорлошуп калып атат. Ошондуктан бул как раз ушул долбоорду колдоп берсеңер, биз ошол биринчи кезекте ошол баштапкы медицина санитардык жардамдын базасын күчөтүп атабыз да. Жеке куржунубузга канчалаган каттар келет? 4-чү төрөткана боюнча келет мага. Абдан жанагы взять коррупциялык бир мекемеге айланып алганда. Моончо $100 төлөйсүңбү, $200, $300 деп ар биринин ставкасы бар экен. Болсо жакшы төрөтүп берем дейт экен. Анан мына 6-чы мына мага кече күнү келген. Мен муну министриңерге да салдым. 6-чы төрөтканадан келип атат. Тыйым бербесең каралбай турган доорго келдик деп атат.